Саламатсыңарбы, урматтуу окуучулар. Биздин бүгүнкү сабагыбыз 9 класстар үчүн Кур'ан сабагы тажвид бөлүмү. Кур'ан сабагынын мугалими Бакирова Гүлшан. Биздин бүгүнкү Кур'ан сабагыбызда өтө турган темабыз ра тамгасынын тажвиддеги эрежелери же болбосо хукмур ра. Кур'ани Каримди туура окуу, Кур'ани Каримди эрежелери менен окуу бул өтө маанилүү нерсе экенин баарыбыз эле билебиз. Демек, ошол эрежелерден бирөөсү дагы ра тамгасынын эрежелери. Ра тамгасынын башка тамгаларга караганда өзгөчөлүгү бар. Тактап айтканда, ра тамгасынан башка тамгалар же жоон тамга болот, же болбосо ичке тамга болот. Ал эми ра тамгасы кээ бир учурда жоон жана кээ бир учурда ичке окулган тамга. Бул ра тамгасынын башка тамгалардан өзгөчөлүгү жана айырмачылыгы ушунда. Демек, ра тамгасынын эрежелерине карап көрөлү. Ра тамгасынын тажвиддеги эрежелер төмөнкүлөр. Биринчи эрежеси. Ра тамгасынын харекеси фатха же дамма болгон учурда жоон, ал эми касра болгон учурда ичке окулат. Демек, ра тамгасы даммалуу же болбосо фатхалуу учурда жоон окулат. Ра, ру болуп, ал эми касра болгон учурда ичке окулат. Ри болуп. Эми өрнөктөргө карап көрө турган болсок, биринчи өрнөгүбүз алам тара. Ра. Бул жерде ра тамгасы фатхалуу болгон үчүн жоон окулуп жатат. Алам тара. Андан кийинки өрнөгүбүз ли раббихи. Ра фатхалуу болгон үчүн жоон окулуп жатат. Андан кийинки өрнөгүбүз ямурру. Ру жоон окулуп жатат. Даммалуу болгон үчүн ямурру. Андан кийинки өрнөгүбүз насруллахи. Насруллахи. Ру бул жерде жоон окулуп жатат. Ал эми ичке окулган абалдарын карап көрө турган болсок, рихлата. Ри. Ри тамгасы бул жерде ичке окулуп жатат, себеби касралуу. Риджалун. Ри ичке окулуп жатат бул жерде дагы. Бил бирри. Ри бул жерде дагы ичке окулуп жатат. Рихун. Рихун. Демек, рихун деген дагы ичке окулуп жатат. Экинчи эрежеси, ра тамгасы сүкүндүү болсо, өзүнүн мурдагы тамганын харекесине каралат. Өзүнүн мурдагы тамганын харекеси фатха же дамма болсо жоон, ра тамгасы жоон, ал эми касра болсо ичке окулат. Демек, ар, ур болсо жоон окулат ра тамгасы, ир болгон учурда ичке окулат. Өрнөктөргө карап көрөлү. Ванхар. Ванхар жоон окулуп жатат. Ва'мур. Ва'мур. Ра жоон окулуп жатат. Абтар. Абтар. Бул жерде да жоон. Фансурна. Фансурна. Ра бул жерде дагы жоон окулуп жатат. Себеби өзү сүкүндүү болгону менен өзүнүн мурдагы тамганын харекеси же фатха же дамма болуп жатат. Ал эми өзү ра тамгасы өзү сүкүндүү болуп, ал эми өзүнүн мурдагы тамганын харекеси касра болсо ичке окулат дедик. Өрнөктөргө карап көрөлү. Вастагфирху. Фирху.
Demek ra özü sükundu, özünün murda tamgan harekesi kasra bolsa, içki oklat eken. İsbir. İsbir. R bul jerde dağı içki okup çatat. Fezekkir. Fezekkir. R bul jerde dağı içki. Feğfir lana. Feğfir lana. Demek bul jerde dağı ra içki okup çatat. Andan keyin 3-cü erecege qarab көрө турган болсок, эгерде r тамгасы өзү да өзүнүн мурдагы тамга да сүкүндүү болсо, андан мурдагы тамганын харекесине каралат. Андан мурдагы тамганын харекеси фатха же дамма болсо, ra жоон касра болсо, ичке окулат. Демек ra эгерде өзү сүкүндүү, өзүнүн мурдагы тамга дагы сүкүндүү болсо, андан мурдагы тамгага каралат дагы, андан мурдагы тамга фатхалуу же даммалуу болсо, ra жоон касралуу болсо, ичке окулат экен. Өрнөктөрдү карап көрөлү. Вал аср. Вал аср. Ra жоон окуп жатат. والفجر والفجر. Demek ra bul jerde da жоон окуп жатат. Gafur. Gafur. Ra жоон окуп жатат бул жерде дагы. Шакур. Шакур. Ra бул жерде дагы жоон окуп жатат. Ал эми ичке окулган абалдарына карап көрө турган болсок, хижр. Хижр. Ra бул жерде ичке окулуп жатат. Лизикр. Лизикр. Ra ичке окулуп жатат. Басир. Басир. Хабир. Хабир. Demek bul jerde dagы ra ичке окуп жатат. Негизги ранын негизги эрежелери мына ушулар. Ал эми эскертүү дейт. Бул жерде биз көргөн эрежелерге баш ийбеген кээ бир абалдар бар. Ошол абалдарга карап көрөлү. Ra сүкүндүү, өзүнүн мурдагы тамга касралуу болуп, өзүнүн кийинки тамга истила, жоон тамгалардан бирөөсү келсе, ra тамгасы жоон окулат. Истила же болбосо жоон тамгалар булар ха, сад, вад, гайн, та, каф, ва болуп 7 тамга, 7 жоон тамга бар араб тилинде. Ушул тамгалар радан кийин келип калса, ra жоон окулуп калат. Мисалы, мирсад. Эгерде бул жердеги сад тамгасы жок болсо, мир гана болсо, ra ичке окулат болчу. Ал эми ra тамгасынан кийин жоон тамга келген үчүн, жоон тамгага жакын тургандыгынан ra тамгасы жоон окуп жатат. Мирсад. Фиркатин. Фиркатин. Андан кийинки эрежебиз ra тамгасы сакин же болбосо сүкүндүү болуп, өзүнүн мурдагы тамга лин тамгаларынан я келсе, ra тамгасы ичке окулат. Лин тамгалары дегенде биз лин тамгасынын эрежелери я жана вав тамгалары лин тамга болуп эсептелет эле. Алардын ичинен биз яны эле карап көрөлү. Я тамгасы өзү сүкүндүү болот, өзүнүн мурдагы тамга сөзсүз фатхалуу болот деп айтканбыз. Ал эми бул жерде дагы хайр сөзүндө ra сүкүндүү, өзүнүн мурдагы я тамгасы да сүкүндүү,
Ал эми анда мурдагы тамга фатхалуу жөнөкөй эрежеге карай турган болсок, ра жоон окулуш керек болот. Ал эми бул жердеги эреже лин эрежеси болгон үчүн ра ичке окулуп калат. Хайр, сайр. Эки жерде тең ра тамгасы ичке окулуп калды. Андан кийинки эреже ра тамгасы сүкүндүү болуп, өзүнүн мурдагы касралуу васыл хамзасы келсе, ра тамгасы жоон окулат. Биз жөнөкөйдө ра тамгасы сүкүндүү болуп, өзүнүн мурдагы тамга касралуу болсо, ичке окулат деп айтканбыз. Ал эми өзүнүн мурдагы касралуу тамга васыл хамзасы болсо, демек ра бул учурда жоон окулуп калат экен. Мисалы, иржи'i лиман иртава амир табу. Бул учурда ра тамгасы жоон окулуп калат. Андан кийин күллү фиркин сөзүндөгү ра тамгасы ичке да, жоон да окулса болот. Бул сөз Шуара сүрөсүнүн 63 аятында келген сөз. Бул сөздө ра тамгасын ичке да, жоон да окуганга болот экен. Демек, урматтуу окуучулар, ушуну менен бүгүнкү сабагыбыз аяктап калды. Ра тамгасы демек ушундай эрежелер аркылуу кээ бир учурда жоон, кээ бир учурда ичке окулуп калат. Мына ошентип бүгүнкү сабагыбыз соңуна чыкты. Кийинки сабакка чейин сак саламат